дарыясынын жээктерин бекемдөө жумуштары жыл сайын тынымсыз аткарылып келет. Мындай иш жыл сайын суунун агымы көбөйүп, айдоо аянттарга зыянын тийгизип келгендиктен болууда. Чуу дарыясынын жээктери суунун агымы жууп кетүү процесстери болууда. Аталган аймак кум таш жана борпоң топурактан турган эки жак жээгин суу жеп, өзгөчө сол жак жээги басымдуу болууда. Аларды алдын алуу иштерин аткаруу менен кырсыктардын коркунучун жоюу бул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин негизги максаттары болуп эсептелет. 2013 жылдан тартып гендердик схема түзүлүп, Чуу дарыясынын сол жээгин изилдөөдө 193төн ашуун, узундугу 64,1932 чакырымды түзгөн потенциалдуу кооптуу тилкелери аныкталган. 2018 жылы Чүй облусунун аймагында жогоруда аталган мерчемдин негизинде 23 объектиде иштер мерчемделип, бардыгында аткарылган. 16 май күнү өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров министрликтин тийиштүү бөлүмдөрүнүн жана ведомстволорунун башчыларынын катышуусу менен Чуу дарыясынын жээгиндеги кооптуу аймактарды кыдырды. Өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров алгач Чүй районунун Алчалуу айыл аймагын аралап өткөн Бурана суусунун жээгине барды. Аталган аймакта Бурана дарыясынын жанында жайгашкан дамбанын механикалык тазалоо иштерин пландаштырылууда. Иштин жалпы узундугу 1,5 километрди түзүп, натыйжада Алчалуу айылындагы 90 турак жай корголору маалым болду. Андан соң Кемин шаарчасындагы Учхоз участогын жеринде көрүп, министр жергиликтүү калк менен активисттер жолугуп, Чуу дарыясынын жээгин коргоо боюнча маселелер талкууланды. Аталган аймакта Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жээг бекемдөө иштеринде долбоордук сметалык документтер даярдалып, жумуш жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте жүргүзүлүүдө. Жумушчу сапардын алкагында министр Замирбек Аскаров Чуу дарыясынын жээгиндеги Ысык Ата районунун Аккудук айыл аймагындагы жээг эрозиясы орун алган аймакта болуп, тийиштүү жетекчилерге аталган аймакта жээг бекемдөө иштерин баштоону тапшырды. Өзгөчө кырдаалдар министри Аскаров буга чейин аткарылган иштердин сапаттарын, бүгүнкү күндө иштер кандай жүрүп жатканын карады. Чуу дарыясы кооптуу аймак болуп, ага алдыңкылардан болуп ишти аткаруу жагы каралган. Дарыянын жээгиндеги айыл чарба жерлерин сактап калуу багытындагы иштерди ыкчамдатуу керектигин баса белгиледи министр. Өзүңөр билесиңер, буга чейин дагы Чуу дарыясынын жээгин бекемдөө иштери болгон. Азыркы объект бул ошол 2018-2019 жылдаркы башталган объект экен. Азыр 10 күндөн кийин бүтөт, тапшырууга берилет. Андан сырткары мындан башка дагы ошол Чуу дарыясы менен бул Казакстан Республикасы менен Кыргыз Республикасынын чек арасы ушул Чуу дарыясы аркылуу аныкталат. Бирок азыр кээ бир жагдайларды көрүп атабыз. Чуу дарыясы ушул Кыргызстан жака ооп, Кыргызстан жака жатып, натыйжада жыл өткөн сайын Кыргызстандын бир топ территориялар, айыл чарба багытындагы жерлери биз ажырап атабыз. Ошондуктан
эң негизги иштерибиз ушу Чуу дарыясын бекемдөө. Алардын ушул баягы эрозияга учуруп аткан жерлерди жеп кетүү кубулуштарын токтотуу болуп эсептелип атат да. Биз азыр көрдүк, буга чейин дагы бир топ объектилерди көрүп келдик. Чындыгында мына былтыр келген жол менен быйылкы келген жолду суу уже жеп кетип аткан фактыларды көрүп атабыз да. Суунун жээктерин жыл сайын желип отуруп, 1000 гектардан ашык айдоо жерлерин, автожолдорду, участкаларды жана жакын жайгашкан айылдарга коркунуч жаратып келүүдө. Бүгүнкү күндө Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу жана кесепеттерин жоюу департаменти тарабынан иштин аткарылышына көзөмөл салынып, пландалган 193 объекттин 43-үндө курулуш иштери аткарылып, 13 километрден ашык жерлерге коргоочу курулмалар курулган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу алдын алуу жана кесепеттерин жоюу департаменти тарабынан бул Чуу дарыясы негизи бул чүйрөнүн артериясы болуп эсептелинет. Андан сырткары өзүңүздөр билесиңер, эки мамлекеттин ортосундагы дарыя болуп эсептелинет. Департамент тарабынан 2013-жылы генералдык схема иштелип чыккан. Ушул генералдык схеманын узундугу 206 метрди түзөт. Ошонун именно 65 километри коопсуздуу болуп эсептелинет. Ошол 65 километрдин ичинде 193 участка кооптуу болуп табылган. Өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров буга чейин Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин негизги милдети болгон табигый кырсыктарды алдын алуу иштери солгундабашын, сел суу ташкындарын алдын алуу багытындагы иштер боюнча тиешелүү башкармалыктын жетекчилерине тапшырма берген. Өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров Чуу дарыясынын жээгиндеги бир топ маселелер бар экенине күбө болду. Министр бул аймакта коргоочу курулмаларды курууну баштоону тапшырды. Чуу дарыясынын жээктерин бекемдөө биздин артыкчылыктуу маселелердин бири. Мен ага коргоочу дамбаны куруу маселесин иштеп чыгууну тапшырам. Каржы маселеси чечилет, деди министр. Эки миң 13 жылдан тартып гендердик схема түзүлүп, Чуу дарыясынын сол жээгин изилдөөдө 193төн ашуун, узундугу 64,92 чакырымды түзгөн потенциалдуу кооптуу тилкелери аныкталган. 2018 жылы Чүй облусунун аймагында жогоруда аталган мерчемдин негизинде 23 объектиде иштер мерчемделип, бардыгында аткарылган. Учурда 3 объектиде жумуш жүргүзүлүп, 2020 жылга дагы кошумча 3 объект киргизилген. 1996 жылдан 2018 жылга чейин Чуу дарыясынын жээгин бекемдөө жумуштарына 387,5 миллион сом өлчөмүндөгү каражат сарпталып, 43 объект курулуп, 13.211 метр коргоочу курулмалар салынган. Анын ичинен 2013-18 жылдар аралыгында жалпысынан чек ара мамычалары, 2 чек ара көзөмөл өткөрүү пункту, 250 гектардан ашык айыл чарба жерлери жана бир катар турак жай объекттери корголгон.